bağımday. Mekenim benim Kırgızstan, örkünдөй берген өсөлөр, kanat kalıp kuyup canıp kadırına cetenim. Mekenim benim Kırgızstan, örkünдөй берген өсөлөр, altın gücüm, bilim gücüm, barkına ben cetenim. Belgoç Leylek rayonunun mamleketlik administrasiyasının başçısı, Leylek rayonunda joylashgan güç tüzümlerinin özü kuramı, Kırgız Respublikası'nın egemenliğinin 30 yıllık hareketine arналган paradga dayar. Paradın başçısı Podполковник Чоңжбеков. Саламатсыздарбы, урматтуу жоопкерлер. Kırgız Respublikası'nın egemenliğine 30 yıllık hareketi menен kutluklayım. Düstur! Saltanatlı yürüyüşte! Rotalar boyunca! Düzülün bu! Bütün aralıkta kalalım! Ha! Çegara hizmetinin askerleri her kanday türlü kurdalda en çekim kol öz mülketlerini sağatkan atkarganlığı menen çegaraçılarda jogorku teskelen dayıldep turат. Siz sizin nazarınızda Leylek rayonunun İçki İşler bölümü Kırgız militsiyası bolup 1924 yılın 1. noyabrında tuzulgan. Alemi Leylek rayonunun İçki İşler bölümü Kırgız militsiyasının tüzülen günü tartib açılıp hizmetkarları arkada oğul injiktada hizmet edip gelişir. Hurmatlı bizden asker hizmetçileri jana rayonduk İçki İşler bölümü hizmetçileri Kırgız Respublikasının 30 yıllık markesi menen qutluktaybız. Ura! Nazarınızda 707 asker bölümünün özünçe rotası, özlük kırap menen, iki kırapta menen ötü bırakacak. Rotanın komandiri, kapitan Baktıbıkoğlu Nurmamat, rotanın özlük kuramı, ülketlerin Leylek'in en koyu kaymaklarında hizmet edildiler. Murmurduk ayanta döşünde bir kaça medallar ordenler menen jarkırap, Leylek rayonunun Oğlan Soğuş'un ardıgelleri gelip kaldı. Bu koğumluğumda Urayım Oldaş'ın
болып сақталған. Kırgız el kıyılarından basıp gelgen, Tokollu beleslerdi aşıp gelgen, Kol verip yoldaşka yük durganday, Sultanın hakkımıza kuyup vergen, Tüfeği kol karmaşık dostları menen, Kırgız'ın kılım aşkan ülüm elden. Борбордугу анта аскер машиналары сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу биздин аскер кызматкерлери, сиздер бар биздин уйкубуздун, сиздер бар энелердин көз жашынан тамчы тамбайт. Ар дайым аман болуңуздар. Сиздер менен биз сыймыктанабыз. Урматтуу биздин чегара кызматкерлери, ар дайым сиздердин ден соолугуңуздар бекем болуп, жерибиздин бүтүндүгү үчүн канчаныңыздарда аябай дайыма жол бетинде жүрө беришиңерге чын жүрөктөн тилектешпиз. Урматтуу эр азаматтар, башыңыздар ар дайым аман болсун, бар болуңуздар. Alberti çegara kısmetlerinin engeli, el жердин bölgüdüler. Ardayım en solukları beken, güçleri iyilikli olsun. Ardayım beken çekimde, çın жүрөктөн kızmat olsun. Bizdin çegara kızmatkerleri. Урматтуу жергиликтүү өзүнчө башкаруу кызматкерлери, дайыма эл менен көпүрө болуп, эл алдында дайыма ак жана ак ниет менен кызмат кыла берет деген чоң ишеничтебиз. Урматтуу биздин айдоочулар, урматтуу айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, бар болуңуздар. Дайыма сиздер менен биз сыймыктанабыз. Майрамыңыздар күт болсун. Yaşasın bizden ayıl ökmöt yetekçileri, jana ayıl ökmöt kızmatkerleri. Barımızlarda egemenliktин 30 yıldır menen kutluklayбыз. Үй-бүлөңүздөргө амандык, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Аман болуңуздар, биздин айыл өкмөт жетекчилери жана жаапты кызматкерлер. Трибунага Исмана шаар мэриясынын жетектеп, Чыңгыз Абдыжалилович Айдосов жетектеген жалпы аппарат кызматкерлери келүүдө. Урматтуу Исмана шаар мэриясынын кызматкерлери, сиздердин эмгегиңиздер баа жеткис. Сиздердин түнү-күнү жалпы элдин тынчтыгы жана ынтымактуулугу үстүнөн иштеген эмгегиңиздер бүгүнкү күндө өзгөчө басым жасап белгилесек болот. Жаш жетекчибиз Темирбаев Сардарбек Өмүрзакович жетектеген жалпы жамааты жакындап келүүдө. Тоғызбұлақ айылдық кеңеші 1930 жылы түзіліп, 1996 жылы Тоғызбұлақ айыл өкмөтү болып кайрадан түзүлгөн. Айыл өкмөтү бүгүн өзгөчө бир канча иштерди аткарып, 30 жылдык маарекеге бир чоң ийгиликтер менен жетип келди. Биздин эр азамат билим берүү тармагынын кызматкерлери 30 жылдык маарекеге бир канча жетишкендиктери менен жетип, бир канча уядан биздин эр балбандарыбызды жана мыкты билим берүүнүн кызматкерлерине чыгара алышты. Урматтуу билим берүүнүн кызматкерлери, урматтуу педагогикалык жамаат, Кыргыз Республикасынын 30 жылдык маарекеси кут болсун. Майрамыңыздар менен, ура! Асманыңда шуңкарсыздык шаңшыган, тоо талаңда мезгил күүсү таңшыган, тууган болуп колун берген баарына кагыламын, ай көл кыргыз калкыма. Кыйра чексиз мезгилдерден сыналган, душманына эр манастай так туралган, кылымдардан кылымдарга баш кошуп, элиң менен жашай бергин Кыргызстан. Жашасын биздин мугалимдер. Барыңыздарга бекем ден соолук, үй-бүлөлүк амандык каалайбыз. Байрамыңыздар менен биздин мугалимдер, байрамыңыздар менен. Билим берүү кызматкерлерине даңк, ура! Akhalatjandın emgegi COVID-2019 ildetini жеңүүдө биз өзгөчө салым кошобуз. Урматтуу медицина кызматкерлери, сиздердин акыбатыңыздардай дилиңиздер таза болуп, ар дайым элдин ден соолугу үчүн кам көрүүдө эң биринчи кызматты көрсөтүп жүрө бериңиздер. Урматтуу медицина кызматкерлери, 30 жылдык маарекеңиздер кут болсун. Башыңыздар ар дайым бек болсун. Ура! 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 Ура!
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери обончу жана аткаруучу Барошан Тургунбаев сыйланган болсо, бүгүнкү күндө 50дөн ашык кызматкерлер маданияттын мыктысы төш белгисине алышкан. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен биргеликте районубузда 2014-жылы 7 тубандуу маданият кызматкерлеринин катышуусунда мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө айыл маданиятынын салымы аттуу республикалык көргөзмө өткөрүлүп, жеңүүчүлөрдөн аныкталган. Урматтуу маданият кызматкерлери, сиздер менен биз сыйлыктанабыз. Ар дайым эл үчүн өмүр тынч болуп, маданияттын күнү көтөрүүдө өзүңүздөрдүн зор салымыңыздарды кошо бериңиздер. 30 жылдык салтанатка бир топ ийгиликтер жаратканыңыздар бизди өтө кубандырат. Майрамыңыздар кут болсун, урматтуу маданият кызматкерлери. Кийинки катарда 1987-жылдары аэропорттун күзөтчүлөрү аткарып иштеп келе жатат. Элге кызмат көрсөтүп келе жатат. 7 декабрь 2020-жылы Улуисхан коомдук ишмер Кызыл Республикасынын баатыры Исхак Разаттын күнү каралган. Бүгүнкү күндө Исхак Разат аэропорту Бишкек авиакаттамы боюнча жумада 1-3-6 күндөрү аткарылды. Азаматсыздар биздин жалпы аэропорт кызматкерлери. Кандайсыз, жакшымысыз? Өзүңүз жасайсызбы? Канчадан ушундай болду? Көрүп турецкий синтетика боямакчылык жасаган. Канча миңге контракт? Азыр кылбайсыздарбы? Азыр кылат, бирок башка немелер. Синтетика. Жок, мондай натураль. Мына биздин Исфана шаарында бүгүн районубуздун борборунда чоң 30 жылга карата эгемендүүлүк күнү белгиленип жатат. Биз дагы мына бүгүн районубуз боюнча көргөзмө коюлуптур. Биз аябай жакты. Азыркы кийинки учурларда колдонбой турган буладан жасалган нерселер бар экен. Бизге жагы ушуну көрүп, биз бүгүн баардыгыбыз көрүп атабыз. Баардыгыңыздарды эгемендүүлүк байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошондой эле заманыбыз тынч болсун, бепилдик орносун, тынчтык болсун. Жакшыла байрамдарды өткөрүп атабыз. Бүгүн 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк майрамы мамлекетибиздин бардык аймактарында чоң салтанат менен белгиленип жатат. Ошого байланыштуу бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эгемендүүлүктүн чейрек кылымынан ашык мезгилинде өлкөбүздүн саясий экономикалык, маданий социалдык, руханий чөйрөсүндө ар тараптуу өнүгүшүлөр канчалык деңгээлде өскөнү бардыгыбыз күбө болдук. Өткөн күндөрү калыс баалап, талдап, таразалап, туура бутул чыгарып, мындан ары кетирген кемчиликтерге, каталарга жол бербей, мезгил талабына жооп жолдоп, жаңы максат, изги дилдүү иштерди багыттап, барар сапарды аныктап алчу тарыхый учурда жашап жатабыз. Эң негизги жыйынтык элдик демократия, коом турмушунда кеңири орун алып, элибиз өз эмгегине, арымдуу аракетине гана ишенип, мамлекетибиз саясий эгемендүүлүктөн экономикалык, финансылык, руханий көз карандысыздан жолуна түштү. Мамлекетибиздин тышкы саясаты да өз ордун таап, жакынкы жана алыскы өлкөлөр менен тең ата мамиле алака жолуна түштү. Эл аралык бир топ коомдук регионалдык таасирдүү уюмдарга мүчө болууга жетиштик. Учурда дүйнөнүн 150дөн ашуу өлкөсү Кыргызстанды эгемендүүлүү мамлекет катары таанышат. Быйылкы жылда башыбызда өткөн окуяларга карабай, элибиздин биримдиги, ынтымагы даана так экендиги көрүнүп турат. Жабыр тарткан айылдарыбызды кайра калыбына келтирилди. Канчалаган кошумча ишканалар ишке киришип, жумушчу орундар түзүлдү. Донорлордун эсебинен жаңы ооруканалар имараты курулуп, пайдаланууга берүү алдында турат. Исфана аэропортунун терминалы курулуп, учуу тилкеси оңдолуп пайдаланууга берилди. Жумасына 3 авиакаттам каттап, баасы да арзандатылды. Элдин алыскы жолго болгон көйгөйү чечилди. Бардык айылдарыбыздын мектептерге тез ылдамдыктагы интернет жеткирилип, электрондук кызмат көрсөтүү башталды. Экономикалык ийгиликтер менен катар билим берүү тармагында да жетишкендиктер болуп,
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин чечими менен Алтын Тамга сынагына катыша турган 37 окуучунун бардык артыкчылык аттестаттары берилди. Жалпы республикалык тесттерде эң жогорку 205 упайга бел алма орто мектебинин бүтүрүүчүсү Исмаилова Нурайым, андан кийин 202 упай менен Манас орто мектебинин бүтүрүүчүсү Хабибулаев Эмилбек ээ болду. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктап кетем. Рахмат. Сиздерди Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы кармыктуу өкүлдүн жана өзүмдүн атынан бүгүнкү биз үчүн өтө улуу, өтө сыймык болгон Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн күнү 30 жылдык майрамыңыздар менен чын ыкласымдан куттуктайм. Бул күн элибиз, мамлекетибиз үчүн эң ыйык, эң улуу күн. Өлкөбүз 30 жылдын тарыхында өз башынан кыйла кыйынчылыктарды өткөрдү. Жана сыноолорго туш келди. Азырда күн жеңил эмес. Өлкөбүз күн сайын башынан жакшылыктарды, кыйынчылыктарды кечирип турат. Баткен облусу чек арадагы каргашалуу окуянын башынан өткөрдү. Орду толгуз, оор жоготууларга учурадык. Бир топ эр азаматтарыбыздан ажырадык. Үйлөрүбүз, объектилерибиз күйдү. Албетте, өрттөлгөн үйлөр, балар бакчаларыбыз, мектебибиз калыбына келтирүү иштери урматтуу президентимиздин колдоосу демилгеси менен бүгүнкү күндө бүткөрүлүп, үй ээлерине тапшырылды. Бүгүнкү учур ынтымагыбызды чыңдап, мамлекеттигибизди көздүн карайына сактап, бир жакадан баш, бир жерден кол чыгарууну талап кылган учур. Сиздердин байрамыңыздар куттуу болсун, дайым Кыргызстаныбызда өнүгүү, тынчтык, жакшылык болсун. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн 21 жылдын 23 августундагы номер 249 сыйлоо жөнүндө буйругунун негизинде төмөнкү жолдоштор ардак грамота жана алкыш баракчасы менен сыйланат. Нишанов Кубатбек, Лейлек районунун Кулунду айыл өкмөтүнүн Максат айылынын айыл башчысы. Жолдошев Имарали Айдарович, Лейлек айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. 21 жылдын 27 августундагы номер 256 сыйлоо жөнүндө буйругунун негизинде аймакты өнүктүрүүдөгү партиялык, советтик жана мамлекеттик билим берүү, спорт өнүктүрүү тармактарында көп жылдык үзүрлүү эмгектери үчүн төмөндөгү эмгектин ардагерлерине жана кызматкерлерге Лейлек районунун ардактуу атуулуу наамы ыйгарылсын. Абдиев Икрам Абдиевич, Исмана шаарынын тургуну. Колча Абдраус. Ташбалтаев Карим Ташбалтаевич, Кулунду айылынын тургуну.
aslı Elimi soyun sağlık Dağlanıp kayalarla alda kaldı Karıda anladı taş ocağı Бүгін майрам Кыргызымдын жеринде, бүгін майрам көп улуттуу элимде, бүгін майрам эркин элим колуңда, бүгін майрам ата журтум төрүңдө. Урматтуу алтындай болгон аталар, апалар, агалар, эжелер, жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык майрамы менен барыңыздарды дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктоо менен барыңыздарга терең ыраазылык айтабыз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү. Элибизде тынчтык болсун, гүлдөсүн Кыргызстан. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен барыңыздарга терең ыраазылык айтабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Aman bolmuşlar.